Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз Базарқорған шаарынын четиндеги Кызыл Октябрь деген айылдабыз. Бул жерде бүгін жақында эле бир жума болуп калды. Жакшы бир өзүбүздүн Сибирь тараптан бир порода жылкар келет экен. Ошол тууралуу кыскача бир чагылдырып берели деп атабыз. Сатылат. Кимге эгер ушул видео кызык болмосо сөзсүз түрдө акырына чейин көрүп туруңуздар. Бир аз болсо булардын жаштары кандай, балалары кандай, эркеги канчо, ургасы канчо, ошол тууралуу мына өзүбүздүн ошол Сибирь тараптан алып келген агабыздан кыскача бир маек кылып берели. Бир чекеден баштап тааныштыра берсеңиз ака. Биринчи чекедеги Кашкатай 1,5 жаш. Берки бээ. Берки бээ. Ооба. Бээнин экинчи туушу. Экинчи тууш, Полторашка жазга Порода? чыкмада. Порода саналат булар башташында. Смешный будион. Аякта ошолор бар да. Тазаганда аралашканы бар. Смешный биздин жылкылар полный. Эркектай, ооба. Жазга кунан куда калса. Жазга кунан, ооба. Эми биз баягынтип куйрук жабын кыркып, прическа кылбадык. Убакыт деле болбоду. Куда каласа. Ооба. Мына бул жерде турган эки каратайдагы 1,5 жаш. Арка, эко. Ооба, Башкалар бар, каратай 1,5 жаш. Жазга кунан байтал, жана кунан болот экен. Ооба, кунан, жазга кунан чыкмалар да, калтатайлар. Бул кунан чыкмалардын бою канча болуп калат экен? Ошону айта кетчи. Бойлорун өлчөбөдүк. Көрдүңүздөрбү? Жок, өлчөп көрбөдүк. Негизи келип өлчөп алышса боло берет. Негизи өлчөбөдүк эми. Примерно канча болуп калышы мүмкүн? Болжолдуу түрдө. 1,50 барса керек дейм. 1,50 өтүп калса керек. Кээ биркилери бийигирээк. Бул дагы 1,5 жаштай. 1,5 жаш каратай. Ооба. Наркы экөө бээ. Жерди. Жак тараптан тартып коюңуз оператор, наркы эки жерди башка бээлер экен. Эгер кийимде ким энчи кылам деген болсо, энчи кылам дегендер болсо, боз. Эрте боз эми примерно март-апрелге барат деп атышат. Буларга ат ошол жактан туушу. Экинчи тууту. Ооба. Ат ошол жакта коюлган буларга. Ооба, ошол жактан качып келген. Анан кандай аттан качкан мага деле караңыз. Жакшылап назар салып карасаңыздар болот тугандар. Кийимдеги эмне? Тең ушундай жаш. Наркы баласы окшойт бурул. Жок, экөө башка. Экөө башка. Экөө башка ородан. Мына жерде кашка бээ. Жылкы түшүнгөндөр өздөрү дагы келип көрүп ала берсин. Көрсө болот, Ооба, мен эми ар бирин бирден неме кылбадым. Ооба. Үстүртөн бир аз маалымат берип кетет. Ошо 4-5 жашта. 4-5 жаш, 4-5 жаш ушундай. 4-5 жаш. Булар тегиз ушундай. Негизинен ака бул жердеги аз жалпы келген бээлердин эң патологу 4-5 жаш экен, Жок, 7 жаш эң патолог. 7 жаш. Ошондо 7 жаш болгондо калганынан ылдый. Ошол бул кашка бээ 7 жаш, калганынан ылдый. Калганы ылдый дейт. Көкбөөнүн жашы деле жаш. Энчи кыла турган бээлер экен. Арасында эркек алам дегендер болсо да боло берет. Канча эркек бар ака бул жерде? Көп эле окшойт. 8. Кунан чыкма бар экен жазга куда каласа. Алып тагына да тартып койсоң. Минип үйрөтөм десеңер болот. Кашканы тартып коюңуз оператор. Кашканы жакындатып, алыстатып, жакшы тартыңызчы. Азыркы тапта жеген ичкендер кандай экен? Жеген ичкени жакшы. Биздин не деп коет жанагы аурага көнүп эле калдыбы? Эч кандай айырмалык бербеди менин билишимче. Ошол жактагыдай эле жеп ичип бул жерде. Жеп ичип атат, жеп ичкендерин тартсаңар болот. Жеп ичип аткандарын жакшы тартыңызчы. Кээ бирлери эми түрдүү адам болот. Бул мындай экен, андай экен дегендерчи. Жакшы караңыздар, урматтуу инсандар. Дени сак, Кудайга шүгүр, жеп атканын көрүп атасыздар. Залда туруп атышат. Номерди айтып коюң ака эми. Байланышты жана связь номериңизди. Связь номерим 503 менен 23 90 90. Бул связь номерим. WhatsApp. WhatsApp'ым российский номер. Плюс 7964 187 0101. Бул WhatsApp. Кимге туугандар мына ушул жердеги коронун арасынан кааласаңыздар, энчиге жылкы алам десеңиздер, же болбосо жазга бир миңич керек болот эле деп аткан болсоңуздар, мына ушул айтылган номерге байланышсаңыздар болот. Эң негизи баасына келди окшойт туугандар. Баасы эң патологунан төмөнүнө чейин айтып берели. Чоң бээлер 250ден сөзсүз түрдө кеми бар дейт, кеми болот дейт. Ал эми жазга кунан чыкмалар 150дөн туугандар. Келип каалаганыңыздар чертип алсаңыздар болот. Азыркы тапта мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо сандан сапат көтөрөлүп туугандар. Болушунча сапатты өнүктүрүп, чарбачылыкты өнүктүрөлү.